Сейрек металлдар быйылкы соода чыңалууларындагы башкы темалардын бири болду. Электр унааларын, ар кандай электрондук жабдыктарды жана аскердик куралдарды жасоодо колдонулган бул баалуу металлдарга суроо талап жогору. Бирок Кытай баалуу металл рыногунда үстөмдүк кылып келет. Ал эми Гренландия дүйнөдөгү эң ири сейдек кездешүүчү металл кендеринин мекени болуп саналат. Жакында бул аралда активдүүлүк күчөгөн. Эдрен Мюррей кененирээк баяндайт. Гренландиянын муз каптаган, эбегейсиз мейкиндигин көрүп таң каласың. Биз бул зор Арктика аймагынын түштүк четине келдик. Унаа жолдун жоктугунан улам мында келүүнүн жалгыз жолу кайык жана вертолет. Азыр бизге айтылган кен казуу участогуна баратабыз. Биз күн сайын иштеткен бир катар технологияларда колдонулуучу сейрек металлдарга талап жогору. Алардын көбү бул жерде, Гренландияда, менин бутумдун астынан табылат. Бирок алар азырынча пайдаланыла элек. Бул тоо боорунун чоң бөлүгүн Тамбрез долбоору иштетет. Анын ээлеринин айтымында мында баалуу металлдардын, анын ичинде сейрек кездешүүчү кендердин казынасы бар. Мында кара, ак жана кызылды көрүп турасыз. Баары ушул кызылды алсак дешет. Баалуу кендер ушул жерде. Сейрек кездешүүчү кендер чындыгында сейрек эмес. Бирок бул өзгөчө аталыштагы металлдар тобу биз күн сайын колдонгон көптөгөн технологиялар үчүн абдан маанилүү. Алар смартфондор менен сыналгы экрандарынан тартып, магнит, ал тургай ракеталарга чейин колдонулат. Ракеталык системалар, аскердик кемелер, F-35 учактары. Маск бул сейрек кездешүүчү оор металлдарсыз космоско ракета жибере албайт. Анын баары ушул жерден, ушул жөнөкөй таштан башталат. Бирок Кытай дүйнөдөгү сейрек металлдардын 90%дан ашыгын көзөмөлдөйт. Ал азыр бул маанилүү экспортко чектөө киргизип жатат. Эми АКШ менен Европа өз ресурстарын камсыз кылуу үчүн жан үрөп жатышат. Гренландиянын Арктикадагы стратегиялык жайгашкан ордуна, ошондой эле анын кен байлыгына азыр Трамптын администрациясы дагы көз артып жатат. Менимче биз аны алабыз. Кандай жол менен болсо да алабыз. Табриз компаниясы Пентагон тарабынан колдоого алынган Америкага кайра иштетүүчү ишканага материал жеткирүү боюнча 10 жылдык келишимге кол койду. Абал өзгөрдүбү? Трамптын аракетин көрүп жатасызбы? Албетте, ал казгыла деп жатат. Бул бургулоо долбоору бизге миллиондогон чыгым алып келүүдө. Трамп буга басым жасап жаткандыктан жана бул кендер АКШ менен Европага зарыл болуп тургандыктан биз муну жасап жатабыз. Бул жерди иштетүүгө 5 жыл мурун лицензия берилген. Компания жазга чейин ишти баштоого үмүттөнүүдө. Бирок дали кошумча уруксаат жана бир аз каржылоо керек. Андан тышкары бардык инфраструктураны нөлдөн куруп чыгыш керек болот. Бул түндүк тараптагы кен казуу татаал болуп, кымбатка турат. Азыр бүт өлкө боюнча 2 гана иштеп жаткан кен бар. Акыркы 6-7 жылда Гренландияга көп көңүл бурула баштады. Азыр биз көптөгөн долбоорлордун алга жылып жатканын көрүп атабыз. Тоо кен өндүрүшү жай иштеген бизнес. Мен жакынкы 10 жылда бизде 3 же 5 шахта болот деп үмүттөнөм. Еврошаркет абдан маанилүү деп эсептеген 30дан ашык минералдардын 24-ü бул жерде табылган. Ал эми дүйнөдөгү эң чоң сейрек кездешүүчү кендердин 3-өө Гренландияда деп болжолдонууда. Бирок аны казуу жана иштетүү башка маселе. Кенди табуу салыштырмалуу оңой, кен казуу салыштырмалуу жеңил. Бирок кыйын бөлүгү ар түрдүү сейрек кездешүүчү элементтерди бөлүп алуу болуп саналат. Европа ошол жөндөмүн жоготкон. Андай жөндөм жалпысынан батышта дээрлик жоголгон. Негизи акча ошол жерде жатат. Бирок бул баалуу металлдарга суроо талап күчөгөн сайын Гренландиянын казылбай жаткан кен байлыктары көңүл чордонуна чыгууда.